Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн кыргыз адабияты сабагынын 4-чү чейректеги 2-чи сабагын өтөбүз. Силердин эсиңерде болсо керек, мурунку сабакта биз Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасын өткөнбүз. Анда эмесе ошол боюнча эсиңерге түшүргүлө төмөндөгү суроонун негизинде Алыкул Осмоновдун Жеңишбек поэмасынын мазмунун эсиңерге түшүргүлө. Кана, эмне жөнүндө айтылды эле? Жеңишбек поэмасы ким тууралуу баяндалды эле? Баарыбыз эсибизге түшүрөбүз. Ооба, силердин эсиңерге түшкөндөй эле, Кара Чечекей уулу Жеңишбекти кандуу согушка мойсоткон Миңбай чалдын өзгөчө күйүттүү абалы, өксүктүү арманы бул поэмада кеңири кеп кылынат. Жеңишбектин поэманын мазмунун эмоциялык жактан курч кылган албетте бул баш каармандын аянычтуу абалы, бөксөрбөс убайымы. Миңбай чалдын курман болгон уулун күтүп, куру бара тартышы өзүнчө алганда эле жан кейитет. Согуш мезгилинен тынч күндөргө сарыккан көп трагедиянын бирин кескин сездирет. Далай кишинин башына түшкөн арман күйүттүн оорчулугун, көпкө дейре өксүбөсүн, таасын билдирет. Анда эмесе биз бүгүнкү жаңы темабызды баштайлы. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Алыкул Осмонов Майдын түнү поэмасы. Сабагыбыздын максаты Алыкул Осмоновдун Майдын түнү поэмасы боюнча маалымат алуу, поэманын мазмунуна талдоо жүргүзүү жана бул поэманы окуу менен өзүңөрдү патриоттуулукка тарбияланууга багыт алуу. Алыкул Осмонов Майдын түнү. Ар башка, ар адамда ар кыл кыял. Бирөө куу, бирөө момун, бирөө кыяр. Бирөө март, бирөө шайыр, дагы бирөө кызганчаак, аялына жүрөгү тар. Мына ушул көп мүнөздүн эң соңкусун май түнү кы айылынан көргөнүм бар. Жакшы кез, эл журт түгөл согуш жок кез. О, ал күн кайра айланып кайтса экен тез. Жактырып баян жигит бүбүш кызды, бир болгон гүл бакчада эртели кеч. Ошентип таттуу турмуш курган менен негедир бүбүшкери ишенч эмес. Эмне үчүн түшүнө албайм оюм туман. Жайдарым шаракташып көп бозулан. Майрамдап үйлөрүнө келип калса, күйөөсү терстиктөөчү жер алдынан. Тег ишке неге мынча көңүлөйт деп, бүбүшчан бүлк-бүлк этип күлө турган. Жыл учту, айлар акты жазгы суудай, калкылдап канат каккан ак куулардай. Кан күйгөн ата журттун чоң күнүнө багжаңдап баян кетти мылтык кармай. Журт сактоо, эл коргонуу сүйүү менен ишенбей бүбүшүнө зарлай. Бүркүттөй мыкчый кармай ажалдарды, өлтүрүп өпкөгө тээп тажаалдарды. Ал жакта кыргыз деген атын актап, эр манас бабасынча кармашалды. Айсыз түн, көктө жылдыз толгон маалда, чабуул да оң бутунан жараланды. Козголбой 3 ай жатты госпиталда. Укмуштуу эң бир сонун чоң шаарда. Өзүнүн бир боорундай алпештеген ак кыздар оң жагында, сол жагында. Бир күнү күтүлбөгөн кабар келди, айылыңа жөнөйсүң деп эртең таңда. Баяндын санаасы ырбап тынчы кетти, алыста тууган элин элестетти. Андан соң бүбүш жары келе түшүп, зырп этип жүрөк учу тыс-тыс этти. Жан эркем кантип жүрөт болду экен деп, оюнун токтоор жерин минтип чечти. Каталдым, мен да жаздым улам-улам, ыр тиздим, уйкаштырып курам. Барам деп же барбайм деп белги айтпаймын, себеби майып буттан үмүт кылгам. Күтүп ал, тосуп ал деп кабар бербей, түн менен аңдып барып карап турам. Бул кызык, кайталанбас бир гана учур. Асыл жар же кирдүүдүр, же тунуктур. Эмесе ачыктыгын билүү үчүн чалмасын арам ойдун таамайлап ур. Ичиң тар, арамзасың, алтыным деп, жаш төгүп жалынча эле бүбүш кургур. Жел тынып, түн термелип ак таң атты. Таң менен күн ойгонуп нур таратты. Баяндар машинадан түшөр замат, вокзалдын коңгуроосун эки какты.
Ал дейлеп, жараланган баатырларды күркүрөп күлүк поезд бара жатты. Жол узак. Вагон ичи бака-шака. Чолпондой жаш өспүрүм тең туш бала. Көргөнүн бири-бирине майык кылып, далайы оор жара, жеңил жара. Туп-туура 9-күн дегенде кечкире келип түштү Фрунзеге. Эртеси даңгыраган чоң кара жол. Автобус зуу-зуу учат, тынбай оң сол. Бууданды тосуп туруп минген курдуу, бул жерде, тигил жерде сунулган кол. Жаңы эле боом куйругу үзгөн кезде көйкөлүп кең ысык көл көрүндү ошол. Эх, жер-ай, жерин эри сагынганбы, бошоңдоп анын муун тамырлары, кайран көл эне жыттуу жер эмеспи, көзүнөн 2-3 тамчы жашы тамды. Бах десең, антпегенде анан кантет, көл чиркин анын жаны, анын багы. Көңүлү шат баян бүгүн кеме ичинде, толкуну жок жумшак жылжып илке-илке. Ой ойлойт, көзүн жумат, өмүр учат, кээде чоң, кээде болуп кип-кичине. Мына эми туулуп өскөн айылын көрдү, май түнү айдын туура 15-inde. Пароход кайра жылды, кош деп эми, жаш келгин ылдам түшүп кала берди. Жаңылбайм 3 чакырымдан алыс эмес, жер карап түкүйгөн бак тетиги. Кантсе да киндик кесип кирин жууган баяндын маркабаттуу бир боор жери. Урматтап, жаргурунуп, көл шарпылдайт, ак чабак алга атылып түн жаркылдайт. Кайдадыр көз жетпеген тереңдикте канатын көл кургулап кас каркылдайт. Табият көк менен көл ортосунда өзүнчө селкинчектеп күлөт, ырдайт. Ах, кандай рахатка бай майдын түнү, ак, кызыл, жашыл, сары түркүн гүлү, акынды өз көркүнө ашык кылып, сайраган сан кубулткан булбул үнү. Баян дос үй алдына келип турду, ушундай эң бактылуу жакшы күнү. Айыл тынч, эч былк этпейт, кыймылдабайт. Эй, ач деп дабыштоого оозу барбайт. Өз үйү, өз короосу, өз чарбагы, бирок ал буларданча көзүн албайт. Энтигип терезеге кол калкалап, үй ичин бүбүш жарын шектүү карайт. Караса, созулуңку жары жатат. Ай тиип, ак жүзүнө болуп аппак. О, шумдук, баян азыр муну көрөт, оң колун бүбүш жанга арта таштап, мемирейт ашыктыктын илебине, кер мурут, кең далуулуу бир азамат. Өңөчүп, көтөрө албай бул укмушту, калтырап анын кайнап жүрөгү учту. Кийикке тырмак салган жолборс курдуу, тез жетип, жез тутканы катуу булукту. Ачылып, тааныш начар каалгасы көзүнөн от чачырап тиктеп турду. Не кылат мындай кезде кандай айла? Кол барбайт, Отеллочо муунтууга. Эрки бош, Тегерандын бозой эмес, сүйүүнүн намысы үчүн уужутуга. Бул жигит күнөөнү түк кечпей турган, сабырлуу, бирок кекчил кыргыз бала. Заман март, же десең бар, бер деп колсун, азаттык мансабынан күндөн чоңсуң, андыктан бири-биринин көңүлүн сыйлап, жашкары жыргалчылык балын сорсун. Ак күнүн эрте булгап кара кылган, эси жок бүбүштөрдүн жолу болсун. Деп ойлоп, баян жигит демин алды. Калп сүйүү, калп күлкүгө кол булгады. Бирок ал кан ичинде чарчоо билбей, үйүндө чарчаганга ызаланды. Май түнүн жары ордуна эркелетип, акырын коңур жумшак ырырдады. Сен элең, жандан кымбат айжамалым, жаңылбай, жакшы тандап сүйгөн жарым. Сен элең Байкал хостун бакчасынан өлбөстүн суусун берген махабатым. Алыстан азып келген жолоочуга бир уртам суу берүүгө жарабадың. Ыргып турду сулуу бүбүш, чүрөктөй сымбат артык бою күмүш. Бер жакта баян турат күлүмсүрөп, ишенбейт, уйкулуу көз көргөн түш. Тааныды, күйөөсү экен өбөт, ыйлайт, бирок ал боюн тартат анткор күлүш. Түшүнбөйт,
Бүбүш буга таң калгандай, жалынат жароо керсип, жаны калбай, кучактайт, сүйөт, кысат, жыттайт, ыйлайт, эң таттуу сөздөрдү айтып жаш баладай. Унчукпайт, баян көзү канга толот, кер мурут Азаматты карай. Кой Бүбүш, жалган ыйлап жалган күлбө, бар болсо кылдай чындык жүрөгүңдө, дүйнөгө бир келүү бар, ак жашоо бар, экөө эмес таза сүйүү жалгыз бирөө. Уят жок, сенде бет жок, жарың экөө, бирөө менин төшөгүмдө. Жаш Бүбүш байкоо бербей күлөт. Ха, таарынба, кой чалтыным, жок кепти айтпай. Ачуулуу баянанда ого бетер, таарынба, бу кандайча таарынбаска? Бүбүшжан, баян келди, амандаш дейт, баягы уктап жаткан Азаматка. Ал жигит калдаң кулдаң тура калып, ялап бүтүк көзүн жумуп ачып, аманбы кагылайын абаке деп умтулат, алп көкүрөк койнун жазып. Тартаары, менин сенде иним жок деп, чегинет баян боюн ала качып. Кер мурут, чоң каккы жеп абдан сынып, баяндын кыялынан эси чыгып, абаке, иниңмин деп айткан ким бар, деги айтаар жакыныңмын иши кылып. Кандайча таарынбайсың деген кезде Бүбүшжан кыт күлөт, бетин чымчып. Кокуй, катан эми билбедимби? Карачы күзгүдөн өз иреңиңди. Сен баян, жан урматым менин бактым, байкабай эркекпи деп ишендиңби? Көңүлүңдү ач, бул бир жаш кыз сага тааныш, сеники үстүндөгү кийген кийими. Менде айып, байкабаган абакежан, колхоздо чоң той болуп эң кеч кайткам, чарчоодон жана катуу иш кылуудан жуунбай ошол бойдон жатып калгам. Келе ба, кайра баштан көрүшөм дейт, караса тракторист чоң Батмажан. Бул кезде жаш баянды шаттык басат, ааламга сыйбоочудай толкуйт ташат, жоготкон жогун тапкан бактылуудай жалжалың кубанычтуу өбөт шашат. Сүйүүдөй таза таттуу май түнүндө бул үчөө алмак салмак кучакташат. Сагыныч бир азыраак тараган соң, Батмадан баян сурайт мунусу оң. Эмне үчүн сен эркекче кийиндиң дейт. Батма айтат, сага арнашып оюн койгон. Оюнда жигит ролу кемчил болуп, мен ага арга жоктон эркек болгом. Кандайча мага арналат дейт жаш баян. Батманда кабар келди Москвадан, ата журт орденинин биринчиси Бозоев баянга деп так жазылган. Кубаныч кайра басып бул үчөн. Өбүшөт, кучакташат улам. Май түнү, көзүн жумат уян карап, атар таң коңгуросун шыңгыр кагат, коем деп ишенбестик адатымды, жаш баян каталыгын мойнуна алат. Ушинтип, нечен түрлүү сыноо алдында кымбаттуу кызык күндөр өтүп жатат. Ошентсин, өтсүн күндөр чебер кылдат, заманга адамдык парс эмгек кылмак, жөн гана биздин күндүн бир адамы, каарман баянга даңк, баянга урмат. Себеби ата журтун сүйө билди, ата журт бардыгынан таттуу кымбат. Урматтап, жаргунунуп көл шарпылдайт, ак чабак айга атылып түн жаркылдайт, кайдадыр көз жетпеген тереңдикте канатын көл кургулап кас каркылдайт. Табият көк менен көл ортосунда өзүнчө селкинчээк тээп күлөт, ырдайт. Мынакей Алыкул Осмоновдун бир көшөгөлү пьесаларынын ыргайландырылган формасы деп айтсак болот. Бул Майдын түнү поэмасы «Жок андай эмес» деген кыска пьесанын сюжети боюнча жазылган балдар. Бул пьесанын окуясы төмөндөгүдөй. Абдысамат аттуу жигит согуштан өз айылына жарадар абалында кайтат. Эч кимге кабар бербей эле таңгамаал өз үйүнө кирип келет. Келсе, анын жеңеси жаңы эле төшөктөн турган экен. Солдат жеңесинин өз келинчеги Сымбаттын кайда экенин ашыгып сурайт. Жеңеси капыстан карбаластай түшүп, кайнисин бөөдө жүрөк заада кылат. Абдысамат болсо келинчеги Сымбаттын дайынын сурайт. Жеңеси Сымбаттын көшөгү артында бир мурутчан менен уктап жатканын айтат. Абдысамат ачууланып, көшөгөнү шарт ачса, келинчеги чын эле бир дардайган мурутчан менен жанаша жатыптыр. Сымбат ойгоно берип, күйөөсүнүн келгенин көрөт.
анын каардуу түрүнөн чочулап түндө үйгө кеч келгенин айтып актанат. Абдысамат Сымбаттын бул сөзүн жаман жорукка жооруйт. Ал эми Сымбат түндө колхоздун тою болгонун, тойдо драма кружогунун катышуучулары оюн көрсөткөнүн түшүндүрөт. Ал аңгыча берки дардай уктап жаткан Мурутжан ойгонот да, ал түнкү спектаклде эркектин ролун аткарып, оюндан кирими менен келген бойдон уктап калган чоң батма Сымбаттын теңдошу экенин айтат. Мынакей, ушу кичинекей пьеса Майдын түнү поэмасына айланганда эң оболу баш каармандардын ысымдары Баян, Бүбүш деп өзгөртүлгөн. Зарылчылыгы жогунан пьесадагы жеңе, жардамчы образ катары поэмага кирбей калган. Экинчиден, Майдын түнүндөгү баш каарманы Баян жердигинен эле кызканчаак, аялга кароо делип көрсөтүлөт. Эгер жок андай эмес деген пьесада Абдысамат үйүнө аскерден эч кытмыр ою жок эле таңга жуук келип, алган жары Сымбаттын мурут чаптаган чоң батма менен жатканын кокусунан туш болсо, ал эми Майдын түнү деген поэмада Баян келинчеги Бүбүштүн ак карасын байкатпай текшериш үчүн атайлап айылына түн жамынып келип, жанагы эле окуянын өзүнө кабылат. Мынакей балдар, ошентип поэманын мазмуну менен дагы таанышып алдык дагы сабагыбыздын аягына чыктык. Анда эмесе силерге бул жаңы тема боюнча тапшырма Алыкул Осмоновдун Майдын түнү поэмасын таап окуйсуңар дагы, ал боюнча комментарий жазып мага жөнөтөсүңөр.